Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 2025-жылдын туристтик мезгилинин ачылышына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Программа кол өнөрчүлөрдүн жана элдик чыгармачылыктын эл аралык жарманкесин көрүү менен башталды. Анда Кыргызстандын бай маданий мурасын чагылдырган уникалдуу кол өнөрчүлүк буюмдары, ошондой эле туристтик фирмалардын түрдүү сунуштары коюлду. Жарманкенин өзгөчөлүгү кыргыз элинин өнөрүн, каада салтын көрсөткөн боз үйдү тез чогултуу боюнча сынагы болду. Авторский буюмдар, булар болсо Баткенден келди. Дизайнерлер, Жарманкен катышуучуларын жана конокторун куттуктап жатып, Адылбек Касмалиев туризмдин дүйнөлүк экономикадагы негизги ролун белгилеп, Кыргызстан бул тармакта активдүү өнүктүрүп, туристтерди тартууга жагымдуу шарттарды түзүп жатканын кошумчалады. Кыргызстандын түндүгү ар дайым бийик болсун, чамгарагыбыз чалкый берсин. Көргөзмөнүн бардык катышуучуларына, конокторго Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин атынан терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу замандаштар, адам баласын байыртадан бери тоонун ар жагында эмнелер бар экендиги дайыма кызыктырып келген. Азыр үйдө отуруп, жер шарынын баарын кыдырып көрүүгө мүмкүндүк берген жогорку технологиялуу заманда да башка жерлерди өз көзү менен көрүү, таанып билүү ого бетер күч алды. ЮНВТОнун 2025-жылдын 23-январындагы расмий маалыматына ылайык, 2024-жылы бүт дүйнө жүзү боюнча туристтердин агымы 1 миллиард 400 миллионго жеткенин, дүйнөлүк туризм пандемияга чейинки абалдын 99%-на калыбына келгенин белгилеп жатат. Туризм индустриясы дүйнөлүк экономиканын негизги драйверлеринин бирине айланды. Дүйнөлүк ички дүң продукцияда туризмдин салымы 2024-жылы 11,1 триллион долларга жетип, дүйнөлүк ички дүң продукциянын 10%-ын түздү. Дүйнөдө сарпталган ар бир 10-чу доллар ушул тармакка жумшалууда деп табышууда эксперттер. Дүйнөдө төлөмдөрдүн балансы санариптүү негизде туруктуу өнүгө баштады. Туризм тармагында жумуш орундары боюнча жылына 1 миллионго жакын вакансиялар ачылып турары айтылууда. Демек, туризм дүйнөдө абдан бат ылдамдык менен өсүп баратат. Кыргызстан бул агымдан бир мүнөткө да артта калбашы керек. Азыр Кыргызстандын ички дүң продукциясы 1,5 триллион сомдон ашты. Орточо өсүү туруктуу 9-10%-ды түзүүдө. 2025-жылдын биринчи кварталы 13,1%-дык өсүштү көрсөттү. Ички дүң продукциянын ичинде кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн үлүшү 2024-жылы 52,1%-ды түздү. Ички дүң продукцияга карата туристтин ишмердик чөйрөсүнүн кошумча дүң наркы 2021-жылы 25 миллиард сом болсо, 2024-жылы 58 миллиард сомго чыкты. 2 эседен ашык өсүү бар. Туризм тармагын өркүндөтүү боюнча Кыргызстан болгон күч аракетин жумшап жатат. Талас, Кербен, Казарман, Нарын сыяктуу ички аэропорттор модернизацияланып, жүргүнчүлөрдү кабыл алууга даяр болду. Каракол аэропорту эл аралык стандарттарга ылайыкталып жаңы салынды. Электрондук виза режими толук ишке кирди. Узак мөөнөттүү визалык талаптарды либералдаштыруу боюнча иштер уланууда. АКШ, Улуу Британия жана Түндүк Ирландиянын визалары, Шенген визасы бар болсо, Кыргызстанга визасыз 7 күнгө чейин жүрө алат. Кытайдын Макао жана Гонконг аймактарынын туруктуу жашоочулары колунда кайтуучу авиабилети бар болсо, Кыргызстанга 30 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. Айрыкча урматтуу президентибиз туристтик жайлардын инфраструктурасын жакшыртууга киришти. Кыргызстанда 190-го жакын эс алуучу жайлар бар. Алардын арасында профсоюздардын карамагында турган жетегүз сыяктуу ири санаторийлер мамлекеттин карамагына өткөрүлүп, оңдолуп, жаңырып жатат. Туризм тармагы боюнча алдыда чоң иштер жасалат. Булар боюнча бүгүнкү форумда да кеңири айтылат. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, биз дүйнө элин бейиштей болгон жерибиз, тынчтыкты сүйгөн, меймандос пейилибиз менен тартабыз.
Кыргызстанды аралап кеткен туристтик багыттар уникалдуу, өзгөчө кызыктуу. Ар бир келген туристке Кыргызстанга кайтып келе тургандай сезимдер калат деген ойдобуз. Кадырлуу коноктор, туристтер, Кыргызстан сиздерди дүйнөдөгү эң бийик, 4 пик жайгашкан асман тоолордун сересинде, Ысык-көлдөй көлдөрдүн жээгинде күтөт. Кыргызстан дүйнөлүк жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мекени, комуздун миң кыял күүсүн тыңшап, дүйнөдө көлөмү жагынан теңдешсиз Манас эпосун угуп, Кыргызстандан руханий азык аласыздар. Урматтуу мекендештер, ардактуу коноктор, бүгүн мен ушул сезондун ачылышын таза суу, таза аба, асман, көл, тынчтык, достук деген чакырыктар менен ачкым келет. Бүгүнкү Ысык-көл 2025 эл аралык туристтик көргөзмө жарманкесин аны менен бирге 2025 жылкы жайкы туристтик сезонду ачык деп жарыялайм. Объявляю туристический сезон в Кыргызстане открытым. Андан соң төрага туризм 2030 Борбор Азия бирдиктүү туристтик мейкиндик катары эл аралык форумунун салтанаттуу ачылышына катышты. Адылбек Касмалиев куттуктоо сөзүндө форумдун темасынын актуалдуулугун белгилеп, бул аймактагы жалпы маанайды чагылдырат. Президенттерибиздин жана элдерибиздин ак ниеттүүлүгүнүн аркасында биз жакында эле чек ара маселелерин биротоло чече алдык. Бүгүн биз Борбор Азияда бирдиктүү туристтик мейкиндикти түзүү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Борбор Азия өлкөлөрү үчүн бирдиктүү визасыз аймакты түзүү боюнча Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан айтылган демилгени өзгөчө белгилеп кетким келет. Бул демилге өлкөлөрүбүздүн маршруттарын, кызыктуу жерлерин жана маданий байлыктарын бир туристтик пакетке бириктирип, чет элдик туристтерге аймактын бардык аймактарында эркин саякаттоо мүмкүнчүлүгүн түзүүгө багытталган. Мындай трансчек аралык форматты түзүү Борбор Азиянын глобалдык туристтик картадагы позициясын бекемдеп гана тим болбостон, ишенимди аймактык интеграцияны чыңдоо жана Борбор Азия меймандостуктун аймагы жалпы брендин илгерилетүү үчүн маанилүү кадам болот деп белгиледи Адылбек Касмалиев. Соңунда Минкап төрагасы 2025 жылдагы туристтик мезгилдин расмий ачылышын жарыялады.